президент 2018 года признан житель села Чарах Жетегурского района Иссыкульской области, руководитель Ассоциации мастеров и энергоэффективных технологий строительства Азарбаев Имаш Калиевич. Ағайдан сұрадық та, емне үшін сілердеки тәжірибалы тура жол болып қалды десе, мәселе ақшада емес, мәселе ақша келгенде емес дейді. Мәселе елдің суға болған, башқа мәселеге болған мамилесі депші. Ошонда ағай бірінші мамиле. Егер біз сарамжалды болсақ, егер біз ошо сарамжалдылықты ең башынан түптеп болсақ, кейін қандай иш қылбасақ та ошол ишке ашып кетет деген чоң философиясы бізге жақты да. Сөзді ағай сізге. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Мен баарыңыздарга ошол бүгүн келип ошо мага ыйгарылып аткан ошол наамды куттуктап, ошо кызыгып келгениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиремин. Мен башынан эле ошо биздин айылда айтчумун, ошо биздин айыл башка республикалык деңгээлде башка айылдарга үлгү болушу керек. Ушундай максатты коюп аракет кылалы деп. Мен бүгүн ойлоп атам, ошол максатка жетпесек да жакындап калганга окшойбуз деп. Ошондуктан чоң рахмат билдирем дагы да бир жолу ошол атайын наамды тапшырып, ушинтип иш-чара уюштуруп аткандарга, ошол Нурбек мырза сизге жана ошол жалпы уюштуруучуларга. Эми мен кыскача айтып өтсөм, айылыбыз жөнүндө айылыбыздын чындыгында эле кичине бир башка айылдан өзгөчөлүгү мен ынтымагы деп ойлоймун. Ал эми ынтымакка келүү, давай ынтымактуу бололу деп эле чакырыктан болбойт экен. Кандайдыр бир иш-чаралар менен анан ынтымак болот экен да. Ушундай жана мен бул жерде фильмде кичине кыскача болуп калды. Мен өзүм адегенде жана үйлөргө кирип атканда 21 километрди кол менен казарына өзүмдө сомнение болуп жаттым. Бирок ошону эл казып коюшту. Мындай ынтымакташып кошуналар менен бирге аралашып эле караңгы түнгө чейин иштеп дегенде. Анан муну өзү мен күлүп аттым. Өзүмдүкү дегенде өгүздөй кара күчү бар, өзгөнүкү дегенде өлүп калар түрү бар деген биз окшойбуз депчи. Жанталашып ушундай иш кылып коюшту. Эми мен ойлойм, эгерде ушу Кыргызстандын 65-70% айыл жеринде турат. Ушу айыл болбосо эле мамлекет болот го деп аябай терең ишендим. Себеби именно айылдан балдар кетип жатпайбы, тышка кетип калып атышат. Мындай айтканда ата конушун таштап кетип калган жаштар болуп жатат. Ошонун өзү жакшы көрүнүш эмес кыргыз баласы үчүнчү. Эми биз негизи биздин улуттук каада салтыбыз, ошо улуттук көрөнгөбүз айылда жатат да, урматтуу кыргыздар, урматтуу туугандар. Айылыбызды сактап, айылыбызды ушундай бир жакшынакай деңгээлге алып чыгып алсак, мамлекетибиз мындай айтканда өзүнчө бир жакшы деңгээлге чыгат го деп ойлойм. Шаар эми шаар деген мындай шаарга келген адамдар иштебесе, кыймылдабаса ачка кала турган жерде. Ошон үчүн шаарда ит эле жанталашып турушат. Айылда камарбаган адамдар көбүрөөк. Аларды ойготуш керек кичине. Деңгээлге бериш керек, сүрөш керек. Ошондо айылдарыбыз жакшынакай, көчөлөрү жаркырап турса, баарыңар эле ушул айылда мындай айткан төркүндөңөр бар да. Баарыңар айылдан чыккансыңар, тайке жейин дегендер бар, ата-эне дегендер бар. Баргандарга өзүңөргө сыймык болот, бир мындай эс алууга баргандай болуп жыргап каласыздар. Ошон үчүн айылга барганда кейип эмес, айылга барганда ушундай дем болуп, сүйүнүп келгидей шарттарды түзүшүбүз керек айылда. Эми мен азыр ошол энергоэффективдүү технологиялар боюнча аракеттенип иш кылып жүрөм. Өзүм солнечный технология боюнча кичине практиковать этип, айрым ошо иштерди жасап, ушу күн нурун пайдалануу боюнча аракеттерди кылып жүрөм. Ушуга жөндөмдүү балдарды жыйнап, ошол эле башка жагынан дагы ушундай бир элге жардам берели. Мисалы үчүн айыл жеринде өзүңөр билесиңер көп душ эме дегендер жок да. Бирок ошол учурда күндүн нуру бизде күнөстүү Кыргызстандардан ушу кенен жетиштүү, бирок тилекке каршы пайдаланбайбыз да.
Эми биз азыр мобилдүү душтар, ушундай нерселердин баарын сунуштап, арзан баада ушуларды койдурууга аракетибизди жан-жүрөк жасап жатабыз да. Эми мунун баары ушул айыл элинин турмушун жакшыртууга кичине аз да болсо дагы салымдар деп ойлойм. Эми эмне дейм дагы? Айылыбыз жөнүндө дагы көбүрөөк маалыматты бул жерде айыл башы келип отурат. Bizde hazır ayıl hükümet жаңы шайлангандыгына байланыштуу биздин айыл жөнүндө көбүрөөк билбейт, ошондуктан айыл башчысын сурандым. Ал жигит дагы ошол биздеги жаштардын демилгеси, кандай иштерди дагы баштап жатышат, ошол боюнча айтып берсин. Мен эми сөзүмдү кыскартайын. Ушул багытта дагы эмгектене беребиз. Ушул мамлекетибизге аздыр көптүр салым кошкон болсо мен аябай бактылуумун, кубанычтамын. Баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдиремин. Дагы рахмат. Я забыла добавить, что Ивашкалиевич на самом деле работает в области энергоэффективных технологий. У него, благодаря его изобретательскому дару, он изготовил такой вот шкаф, который использует солнечную энергию и очень хорошо использует для того, чтобы изготавливать сухофрукты. Это такой шкаф, вот такой многослойный, туда пыль не заходит и очень качественные сухофрукты получаются. Эко-сам туалет изобретает, используя силу вот воды. Его насос поднимает на 36 метров воду. Это, представьте, вот где в Джайло, да, люди могут просто ходить и носить воду с речки, а Гайден приспособления смен, они могут просто доставлять воду в нужные юрточные городки. То есть на сегодняшний день Агай считает, что даже на Джайло должны быть душевые кабины, должны использоваться солнечная энергия, чтобы люди каждый день там мылись и использовали дар природы для того, чтобы более создать комфортные условия для жизни. Эко-сам туалет. Да, и эко-сам туалеты изобретает. И, кстати, у них в селе, у большинства в доме не только чистая вода, но и горячая вода. Они этим гордятся. Сейчас я вот хочу пригласить Айыл Башчы. И всех, кто приехал. Да, и всех, кто приехал, если кто хочет с села, с Чарака, чтобы могли пару слов высказаться. Халыс Мурза, несмотря на свою молодость, является Айыл Башчы и очень предприимчивый молодой человек. Когда мы поехали к ним в село, он показывал очень много новшеств, которые они используют в селе. Сизге сөз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Бизге ушу биздин кенедей айылыбызга көңүл бөлүп, ушинтип көңүл бергениңиздерге чоң ыраазычылык. Биз ушу сөзүмдү баштагандан биринчи ушу бул жерде претендент номинациясы биздин Имаш абабызга берилип аткандыктан Имаш аба жөнүндө сөз айтып кетели. Бул союз таркагандан бери элдердин мамлекеттик бийликке же болбосо ушул айыл жергесинде бир жакшы иш болоруна мындайча айтканда колдорун таштап коюшканда уже биз жакта иш болбой калды депчи. Ошол кезекте ушундай Айрис проектиси менен таза суу киргенде биздин айылга келет деген укканда бул көбүнчө адамдар ишенген эмес да. Ушу биздин айылга таза суу кирип, ушундай душтар коюлуп, жанагындай автомат машиналарды биз только шаарга келгенде көрчүбүз да, борбор калабызга келгенде. Ишенген эмес да көпчүлүк адам. Ушул Имаш аба өзү жалгыз эмес, өзүнүн жанындагы жора жолдоштору менен ошо айылда азыркы эле айтылып аткан ынтымакка келип, ушул өзүнүн жора жолдоштору менен ушуну элди ишендирген да. Чогулуп бирге иш кылсак болот экен депчи. Ушун менен дагы бир мактана кетчү нерсе, биз ушул Чырак айылына Кыргызстан боюнча биринчилерден болуп, Имаш абанын инициативасы менен ар бир үйгө счетчик коюлган, таза сууга счетчик коюлган. Бул биринчиден бул деген ушул биздин жаратылышка болгон сыйыбыз болот экен да. Анткени сууну биз бардыгыбыз эле билебиз, туура бул өлчөнүп аткан учурда биз туура пайдаланабыз да. Анткени ар бир адам өзүнүн чөнтөгүн ойлойт. Бул счетчик коюлгандыгына байланыштуу биздин айылда суунун көлөмү элдин населенияга бөлгөндө мында средний показательдерге салыштырганда биздики 2 эсеге аз колдонот экенбиз элдин населениясына бөлгөндө. Ушуну менен мен мактанып кетким келет да.
биздин айылда дагы көптөгөн агаларыбыз бар. Ушу элдин башын бириктирип, биз кенедейден акча чогултсак дагы көптөгөн иштерди кылып атабыз айылда. Бизден айыл өкмөт тарабынан же мамлекет тарабынан бизге көңүл бөлбөй атат дегенден алыспыз. Биз просто өкмөттү күтүп жата бербестен эл дагы көтөрүлүп көп иштерди кылып атабыз. Азыр бул жерден жанагы концерт берип атканымды көрсөтүп кетпедиби? Ошол концерт биздин айыл бириги алып, уруу кылып бөлүнүп, ар бир уруу 1 жыл бою концерт берген да. Ошонун ичинен жакшы көрсөтүлгөн номерлерди тандап алып, биз деген Каракол шаарындагы областтык драма театрга чоң гала концерт бергенбиз. Могул жерден знаменитий адамдар барганда дагы ошол драмдагы агаларыбыз айтышканда 6 жылдан бери мынчалык драмда киши толо элек болчу депчи. Биз ошого жеттик да. Дагы көптөгөн иштерди кылып атабыз. Мисалы, майда чүйдө көчөлөрүбүз болобу, айыл өкмөттү карап тура бербестен ошол көчөдөгү элдер чогултуп бир аздан акчаны көчөлөрүбүздү оңдоп атабыз. Ошол бизде ошондой жакшы нерселер болуп атат. Чоң рахмат көрдүңүздөр. Один человек только говорит. Рахмат, Калыс мырза. Анда азыр биздин номинантка өзүнүн сыйлыгын аземине сыйлык тапшыруу аземине биз Жаштар ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директорун анан Жанылайым кайсы жерде болду экен айзекилер азыр чакырып коелук. Биздин ишкерлер дайым жакшы демилерди колдоп келет. Сизге сөз. Чоң рахмат. Биз ар дайым Рита эже менен жолугуп ошо ишкердик тармагында кээ бир маселени талкуулап калганда Рита эже ар дайым ишкерлер бул Кыргызстандын рызкысы деп басым жасап айтат да. Биз чогуу иш алып барабыз. Бул долбоор боюнча дагы биз жолугуп бир аз ошо ишкерлердин пикири керек деп бир топ жолугушууларды уюштурганда анан талкуулап чын эле бул тажрыйба менен таанышып чыкканыбызда биздин ассоциациябыздын баалуулуктарына, биздин ассоциациянын миссиясына аябай туура келген ишкен. Себеби биздин ассоциация башка ассоциациялардан өзгөчөлөнүп, баарыңыздар билесиздер, региондо аябай активдүү, андан сырткары социалдык жоопкерчиликтүү ассоциация деп өзүбүздү таанытып келебиз. Анын ассоциациянын ошо негизги миссиясы Кыргызстанда инновациялык, социалдык жоопкерчиликтүү, ачык айкын ишкерлердин коомун түзүү деген миссиянын негизинде биз иш алып барабыз. Тажрыйбасын жолугуп таанышып калганда биз ошо бул кишиге кандай жардам бере алат экенбиз, кандай бул кишинин мындан ары да ушул жакшылыкты Кыргызстанга жайылтууда кандай салым кошо алабыз деп ошо бизнес ассоциациянын жыйын мүчөлөрү менен бир топ жолугуп кеңешип отуруп, анан бул багытта бизге ошо Имаш Пайке ошо энергоэффективдүүлүк багытында иш алып барып жатат. Анан бизге ийгиликтүү өлкөлөр тажрыйбасы керек деп ошо бизнес ассоциация жыйынын мүчөлөрүнүн сунушу менен ошо Чехияга иш сапар ошо сертификат тапшырайлы деп чечтик. Ошол Чехия бүгүнкү күндө билесиздер, ошол энергоэффективдүүлүк технологиялар боюнча ошончо Европанын өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда ошо ийгиликтүү иш алып барып, алып келген технологияларды жакшы иштеп жатканына байланыштуу ошо июнь айында бизнес ассоциация жыйынынын мүчөлөрүнүн иш сапары пландалып жатат. Ошол иш сапардын алкагында Чехияга иш сапарга сертификат тапшырабыз. Бул сертификатты ошо бизнес ассоциация жыйынынын башкаруу кеңешинин мүчөсү Жаңыл эжебиз тапшырып койсо уруксат берсеңиздер. Нурбек азыр президент деген значокту агайга ыйгарып атат. Биздин эми митинг болот Имаш агай. Чоң рахмат.
сизди кутмандуу кечиңиздер менен бул сизди куттуктайбыз, абдан жүрөгүбүз жылып, абдан кубаныч менен сизди куттуктап жатабыз. Дүйнөлүк стандартка туура келген бир технологияны күтүп отурбай, жоктон бар кылып, ушунчалык айлыгыбызды көтөрүп атканыбызга биз абдан ыраазыбыз. Азыр коомдо бир демилге жүрүп атат, абдан сонун демилге маданият төңкөрүшү деген. Сиз бул маданият төңкөрүшүн эч ак жасап коюп турсуз. Ушул президентке дагы чоң рахмат. Ушундай айылдардан ушундай жаратмандык менен эч бир каражатым жок деп отуруп албай, шылтоо кылбай, ушундай жакшы нерселерди жаратып атыптырсыз. Биз абдан кубанычтабыз. Сизде болгон жаратман, табышкер адамдар көп болсун. Анан азыр дагы бир креативдүү экономика деген дагы бир чыкпады. Ал деле биз баарыбыз эле жасап жүргөн иш экен, көрсөчү. Сиз дагы мен каалайт элем. Ушул ишти сиз сүйгөн үчүн жасадыңыз. Ошону жүрөгүңүздө мээрим болгон үчүн, ошол жерде айылдагы адамдарды сүйгөн үчүн жасадыңыз. Ошолорго бир шарт түздүңүз. Эми ушул сүйгөн ишиңиз менен, ушундай жаратмандыгыңыз менен айылды кыдырып, бир эксперт болуп, өзүңүз дагы акча табып мен сізге сунушпа тілімді бар болыңыз, сіздей адамдар көп болсын, біз абдан қуаныштамыз. Сен абдан бұл мемлекеттік органдар менеджмент ақсайып, бұл баладан көп нәрсе шығады.